Мурунку чыгарылышта биз кандидаттар жана партиялар социалдык тармактардын жардамы менен коомдук пикирди бурмалап жаткандыгы жөнүндө сөз кылганбыз. Жана биз бир айдын ичинде факт-чек редакциясы менен биргеликте үгүт айында активдештирилген фейктердин базасын чогулттук. Бир нече күн мурун фейктер менен троллдор кандидаттарды каралоон башташты. Троллдор калп маалыматтын толкунун козгоп, фейктер аларды таратып башташты. Темирбек Султанбеков Атамекен партиясынын кандидаты жөнүндө. Али Токтокунов Атамбаевден 100 000 доллар алып, Раим Матраимовду жаманаты кылганы дагы эле эсимде деген фейк маалыматты көргөн болушуңуз керек. Көбүрөөк күнөндөрүү үчүн постко Next TV'нин логотипи тиркелген. Пост ошол замат бардык социалдык тармактарда жана коомчулукка тарап кеткен. Next TV редакциясы дагы, Темирлан Султанбеков дагы бул маалыматты четке кагып, жазылуучуларына фейк маалыматтардан этият болууну эскертишти. Посттун астындагы комментарийлерде адамдар бул жорукту кызуу талкуулап, кандидаттан канчалык көңүлү калгандыгын жазышты. Тилекке каршы бул кабарга ишенген адамдардын баарына төгүндөө посту жеткен жок. Көрүнүп тургандай, биздин мезгилде ар кандай маалыматты факт-чекинг кылуу зарыл болуп калды. Анткени жалган маалыматтын таралышы жаңы деңгээлге чыкты. Алар популярдуу басылмалардын атын жаманып башташты. Парсмедиа сыяктуу башка редакцияларда маалыматты текшерип, факт-чекинг кылып убара болбостон чыгарып жаткандан кийин карапайым эл эмне дейбиз? New York Times газетинин изилдөөсүнө ылайык, дүйнө жүзүндөгү ар бир 20 аккаунт фейк. Кыргызстанда бул көрүнүш бир аз башкача. Анткени биздин мекендештерибиз ишенчек келишет. Жана алардын көбү маалыматты текшерүүнү ойлонушпайт. Биздин таблицада 500дөн ашык фейк аккаунттар чогулган. Алардын 200-ü чынында фейк экендигин далилдөөсү кошо тиркелген. Таблица менен видеонун астындагы шилтеме аркылуу тааныштаңыз болот. Келгиле, фейктер кандай экенин жана аларды кантип ачыкка чыгаруу болот экенин сиздерге бир нече мисалдар менен көрсөтүп берели. Кээ бир фейктер комментарийлерге адистешкен. Алардын бири белгисиз бир колдонуучу Малика Турсунова Альянс партиясынын группасында анын активдүү комментарий жазып, постторду репост кылып жатканын байкадык. Профилге киргенде сулуу кыздын сүрөтүн көрөбүз. Баары жакшы эле көрүнөт. Бирок Яндекс сайтынан издеп, бул сүрөттөрдү Орусиянын Уфа шаарында жашаган Милена аттуу кызга таандык экенин көрөбүз. Дагы бир мисал Белек Алдашев аттуу колдонуучу. Ал өз баракчасында Азаттык партиясынын талапкери Эльмира Ибраимованы мактап, постторду активдүү жазып келет. Алгач анын сүрөтүн Яндекс аркылуу текшерип көрсөк, алар казакстандык Дастан Барлыбайга таандык экени белгилүү болду. Ал тууралуу Тенгри сайтында макала жазылган, сүрөттөр да ошол жерден алынган. Көрүп турганыңыздай, фейктерди бир көз караш менен аныктоо кыйын болуп калды. Жана алардын саны да күндөн күнгө көбөйүүдө. Бирок биз сизге бүгүн көрсөткөн куралдарды колдонуп, аларды таап, далилдей алсаңыз болот. Бул Яндекс издөө системасы жана Search for Face сайты. Өткөн чыгарылышта Арген Камалдинов шайлоодо партияларды колдогон фейктер жөнүндө кененирээк айтып берген. Бул видеону факт-чек жана баштан-башта каналдарынан көрө аласыздар. Манипуляцияга кабылбоо үчүн биз сизди окуган бардык маалыматты жана аны тараткан адамдардын баарын текшерүүгө чакырабыз.